Венера Сатылганова деген аттуу укканда дароо 18 жашта таксекире ырдаган ырчы айымды эстейбиз. Бирок эмнегедир акыркы учурда сахнадан да, кино тармагынан да көрүнбөй кеткен эле. Учурда таланттуу актриса жана ырчы чыгармачылыгын артта калтырып, уулунун ден соолугу менен алып жүргөнүн билдирди. Көрөрмандарын сагынтып, өзү да аларды сагынып жүргөн Венера айым менен кенен отуруп, жай баарлашууга бел байладык. Бир кезде 18 жаш деп ырдап жүрүп эле жок болуп кеттиңиз. Эми мен көрүнгүм эле келип атат. Анан ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен. Ушул элдин баары эле уже билет да. Балам менен үйдө отурам азыр. Үй кожойкасы болуп калгам. Баламды карайм, ошо ооруп калган, 6 жыл болду ооруганына. Ошо менен балам менен үйдө отурам. Балам быйыл 11-де. Ошо 6 жашка чейин жакшынакай эле жүргөн, чуркап. Ошо бир күнү садиктен эле келди, бутум ооруп атат депчи. Анан ошо буту менен больницага жатып калдык, тизеси менен. Анан ушу тизесинен ылдый жагына өттү, ошентип сустав да, эми коленный сустав. Ар бир суставына өтүп эле анан адамда болгон суставынын баары ооруп, кыймылдабай, баспай анан жатып, анан деформация болуп, кичине кыйшайып дагы кетти да. 3 жашында папасы кара жолтойду тартып атканда 3-тө болчу. Ошондо кара жолтойдун 3 жашын баягы кичинекей эле эпизод, бирок ошол эпизодду деле аябай жакшы ойноп койгон. Баягы сен азатсыңбы дегенде, ооба деген бир кички бала, ошо менин балам эле Нурдан. Шайыр Касымалия менен аткарган. Сенин атың Азатпы? Ооба. Ошо Кууш жолдо деген кинодо дагы ойноп калды. Анда 4 жашында болчу. Ошо мүмкүн көз тийгенби, ошо чуркап жүргөндө эле жакшынакай эле төрөлгөн бала болчу. Үмүт бар, басып кетет деген үмүтүм бар, албетте. Баягы баспай ошондой төрөлгөн болсо мүмкүн. Анда дагы эметет элем, анан чуркап жүргөн бала болсо, нормальный төрөлгөн болсо, басат деп эле ойлойм. Келечекте актер эле болмок болуш керек. Себеби эмеси бар да, ошогочу. Отуруп алып деле азыр баспаса деле, ошо туугандардын балдары келип калса, камераны, сотканы алып алып эле, ар бирине роль бөлүштүрүп алып эле, режиссер болуп, ужас кинолорду тартып эле, анан монтаждап эле ушинтип берет, отуруп алып элечи. Ошо баса албайларың эле турат да. Анан ким болосуң десең, врач болом, мен чоң медицинский центр ачам, балдарды оорубайт, балдарды айыктырам дей берет. Анан кайра туруп Майкл Джексон болсоңбу деп калат. Майкл Джексонду аябай жакшы көрчү, дискин алып алып, ошо бийлеген, басы элек кезинде өлө турачы да, Майкл Джексон бийлеп туурап, ушинтип турчу. Анан азыр ошо отуруп калганда врач болом эле дей берет да, врач болом, эми Минздрав болом дей берет. Мурат мырзанын мурунку никесинен уулу жана кызы бар экенин билебиз. Алар менен катташта болуп турасыздарбы? Нурданга келип жардам көргөзүшүп, бине катары кандай мамиле кылышат? Жакшы, Нурлан келип турат. Нурдандын акыбалын сурап турушат, кызы дагы Мураттын келип Нурдан менен отуруп кетет. Недавно эле келип кетти, ушу баласы Нурлан келинчегин баласын алып алып, ушакта келип турушат. Жакшы эле, мамилебиз жакшы. Нурданга көп жардам берет, бирдемелерди сатып берип турат. Сахнага чыкпай калганыңыздын себеби эмне? Мурат мырзада таасирин тийгизди десек болобу? Жок, жолдошум өзү чыгармачылык киши Мурат. Баарыңар билесиңер, кинорежиссер, актер. Ал чек койбойт дагы, кое албайт дагы, билет да. Албетте, сахнанын адамы болгондон кийин сагындым. Баягы теледен көрүп алып, башкаларды баягы сагынам баары бир деле. Андан башка колуман эчтеке келбейт экен, башка жумуш менен боло албайм. Ырдаганды, баягы роль ойногонду сагынам. Жакын көптөн бери жаздыр элекмин, былтыр, мурда жылы Гүлнур бир 2 жаздырып берген. Ал менин спонсору катары жардам берип турат, ал дагы көп жардам берет Гүлнур. Анан ошол менен ырдап жүрөм, эми дагы ошо ойлоп атам. Балам оорудуу эле отура бербей, дагы репертуарымды жаңыртып койсомбу, шартым эле болбой калат да, баягы тапкан акчабыз леченияга кетет, дарыга кетет, азыр кыйын болуп атпайбы жашоочу, анан ошо менен шарт болбой эле отуруп калып атам.
Чыгармачылык жөнүндө кеп козгоп калдык. Өзүңүздүн да чыгармачылыкка алгачкы жолу кадам таштаган күндөрүңүзгө эске салып өтсөңүз. Гүлнур айтты, туңгучта жаштарды алып атыптыр, бар депчи. Барбайм мен ким алмаган, барбайм десем урушат жиберген да. Ошентип барып калдым, барып. Ошондо биринчи жолу Жамал Сейдакматова, ушул эле Мурат Мамбетовду, Асылбек Өзбековду биринчи жолу ошол жактан тирүүлөй көрүп, анан бийле деди. Кантип десем, дискотекага барасың дейт, бар. Көздү жумдап бийледим, анан ырда деди, ырдадым. Анан роль ойнойсуң дейт, ойной албайм десем урушту да. Бул туңгуч частный театр, биякта универсал болушуң керек. Биякта бийлешиң да керек, ырдашың да керек, роль да ойношуң керек депчи. Анан айттым, о байкени сүйүп калдың. Сени ал карабай атат, ошону айт депчи. Эми такыр роль ойноп көргөсүн. Турат, баардык чоң актерлор турат. Көзүн жумдап. Эмнеге мени карабайсыз, мен сизди сүйөм деп айтып атам, тизеленип алып. Жок, Эгенберди Жалабаев чыкты, мага айтты. Ошо менен ойлогом, мени албайт го деп. Анан өттүң, куттуктайбыз. Биз менен иштейсиң деп айтты. Анан Асылбек байкемди коттум. 16дасыңбы депчи. А мен 24 болчумун да. Кеч келгем, негизи сахнага аябай кеч келгем. Мына ушу чыгармачылык сиздин өмүрлүк жарыңыз Мурат мырза менен бир жолго салса керек. Ошо келсем эле театрда жүрүп турду. Анан ойлогон деле эмесмин, чынындачы. Ошо келсем күнүгө тосуп алчу, карап турчу, келчүмүн. Анан жумуштан кийин жүр остановкага жеткирип коем деп жеткирип койчу. Мен эмнеге ушинтип берет деп түшүнчүмөсмүн да. Көрсө мүмкүн жактырып жүргөндүр. Мен баягы актер катары, улуу инсан катары элечи. Жүрүп билинбей эле ушундай жакын болуп кеттик. Сизден бир топ эле улан ошол адамды сүйсүн кабыл алуу сизге орчулук жараткан жокпу? Албетте башында кыйналдым. Үйүңдө өлөрган тогузам, кантип айтам, кандай эметишет. Анан улуу киши болсо депчи. Бирок баары сүйүү баардыгын жеңеткен. Ошо анан баардыгы өз ордуна келип калды. Үй бүлөлүү адам менен баш кошо үндөп атканыңызды бир туугандарыңыз, ата энеңиз билди беле? Негизи эле алар кандай кабыл алышты эле? Албетте кандай эле ата эне болбосун, жакшы жакшы өзүнүн тең тушуна тийсе деп ойлойт. Анан мен деле апам башында шок эле болгон. Кызым бактылуу болгонго көзүң жетет дедим. Бактылуу болсоң эле болду кызым деп анан уруксатын берген. Үйлөнгөндөн кийин артыңыздарда бир кандайдыр бир ушак айымдар тарады беле? Сөзсүз түрдө да. Ар кандай ушактар да айтышат. Ошону эмне кыласың дейт. Менин жанымда чогуу жүрүп, чогуу ырдап жүргөн кыздар. Сени ушинтип айтты деп ошону мага жаман бир ушак жаман сөздү ошону сүйүнүч менен айтып келгенде аябай таң калчумун да. Ушинтип сени айтып күлүшпөдү деп да айткандары болгон. Анан ошонун баарын жеңдим. Баардыгын жеңип кыйынкемди койсум. Кайын журтуңузга кандай келин болуп бердим деген ойдосуз? Сизди жылдыз катары кабыл алышты эле же келин катарыбы? Ошол эле учурда Мурат мырзады сиздин бир туугандарыңыз кандай кабыл алышты? Кайын журтум аябай жакшы кишилер. Келин болгондой деле болгон жокмун да. Кызы катарында эле, анан орус мүнөздүү адамдар да. Анан кайненем дагы кайненеликти деле көргөн жокмун менчи. Эркелетип эле мага чалып, балаңды өп чыттап атасыңбы дейт. Анан ооба десем, менин баламды да өп чыттап эркелетип коеюн деп. Калчу да. Айнем аябай жакшы киши болчу, раматтылык. Анан кайнэжелерим деле ошо эме жакшы адамдар, эми алар орус мүнөздүү болгондуктан. Негизи булардын үй бүлөсүнөн кыпкыргыз эле Мурат да. Актер болгондуктан, роль ойногондуктан, мүмкүн кийин мага үйлөнгөндөн кийин да кыргызчаны жакшы сүйлөп калды. Так орусча болчу да. Композ деп кинодон көрүшүп,
Анан кийин күйөө алып калгандан кийин апам менен аябай жакшы, апам сырдашчу да Муратка. Болгон ар бир баласын кантип төрөп бергенин айтып берип элечи. Канча жолу барсак делечи, үйгө барып калсак эле, ай Мурат отурчу деп эле анан артекесин айтып бергиле, анан Гүлнурду минтип төрөгөм деп эле аны айтып, Мурат дагычы, биз апа дагы баштадыңбы, кайра кечке айтып берет. Ухаңды көрөйүн деп коюп эле анан биз туруп коюп элечи, анан Мурат ушунун баарын укчу да. Анан Венераны минтип төрөгөм, 10 баласын кантип төрөгөнүн баарын эле айтып берип Мурат менен жакын болчу, аябай жакшы сырдашып. Эми бактылуу күндөрдү эске салган балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз, ошол менен эле катары бир туугандарыңыз тууралуу дагы кененирээк айтып өтсөңүз. Көкбет болчумун биринчи очередтечи. Ушунчалык көкбет адамды көрдүңөр беле? Мен өзүм азыр эстесемчи, турмушка чыккандан кийин эмет эткенсиң да, өзгөрөт экенсиң, айла жокчу баягы. Кармалып, үй бүлө кармалып туруш үчүн, урушуп кетпес үчүн, через них хочу өзүмдү кыйнап мен сүйлөбөй калам да көгөргөдөчү. Бир жума дагы сүйлөбөй калчумун да. Ушунчалык катуу болчу. Балалык кезде баягы Гүлнургө согушуп урушуп кеткендечи, көгөрүп калчумун да. Экөөбүз үй жыйнап атып, үй жыйнаштырып атышып, азыр ойлосом кичике экенбиз, анан мындай чоң-чоң эмелерге алып жетпей, эптеп үйлөрү жыйнаштырсам, ал бөлүп берчи, сен мону кыласың, мен мону кылам депчи. Анан кийин келип текшеретти мен кылганын, как улуу катары. Анан жакпай калса чачып салчу да башынан кылып, жана мага ошолган биринде болсо, араңдан зорго ошону көтөрүп жыйнап чачып салчу да, анан көгөрүп калчумун да, алым жетпечи да. Всё, эртең мен ондо көгөрдүм, всё, кечке апамдар жумуштан келгенче алтачык ошол жерде катып тура берчү. Эгер ушинтип турдум, всё. Гүлнур келет. Венера, апам келет, атам келет. Ал кеткенен келип калдым. Ал бир тээп кетти, чаап кетти. Ошондо баардык оокаттын баарын өзү жасачу. Анан апамдар келгенде мен баягы кичинекей катары мага барып унчукчу эмес. Анан эчтеке дей албай эле мен ошентип жеңчүмүн. Биз негизи Гүлнур, менен 2 иним бар. Ошо поколение бир чогуу чоңойдук. Чогуу ойноп, чогуу жүрүп, отуруп алып эле табактарды, крышкаларды коюп алып, алар ударник кылчу, биз ырдачубуз. Ушинтип эле концерт коюп эле кичи кездечи. Анан деги атам деген зоотехник, мал менен иштечи да, малдын кулагын теше турган мындай болот го, жипке өткөрүп коюшчу, ошончу. Көп болчу ошондой эле үйдө. Анан буттарыбызга кичи күнүрөкөс, индиски, анда ошол кезде индиски күнөөлөр аябай укмуш эмес беле. Биягыбызга кичи буттарга өлө экөөнө концерт коюп бердибиз деген. Бийлепчи. Ошол эле ырдап бийлеп эле көрсө, ошол кезде эле бар экен. Анан негизи бир туугандарым бардыгы эле ошо музыкальный кишилер. Жакын. Улуу агам художник болчу, ошо жазында каза болуп калды. Бирок ал деле ыр жазып жүргөн, анын ырларынан бирөөсүн ырдадым го мен. Сөз жазчу да акын катары. Анан иним бар, менен кийинки иним, ал тоже музыкант. Анан ошо ырдайт, аппаратурасын кафелерде ырдайт. Анан кийиним таможняда иштейт, тоже ырдап жүрүп, анан урушуп салгандан ошол жака кетти. Байкем бар, Сокулукта турат, ал комузчу, ал деле ошо комузун көтөрүп алып эле жүрөт, ырдап эле. Баары силерчи экенбиз, чынын айткандачы. Жолдошуңуз Мурат мырзаны актер, режиссер, деги эле чыгармачыл адам катары билебиз. Ал эми үй бүлөдө кандай ата жана кандай кожоюн? Кандайдей эле жакшы ата, жакшы кожоюн. Эгерде бир жерге мык кагыш керек болсо кагат, үйдө бирдемелер сынып калса, эркектин жумушуна ылайыктуу эмелерди жасайт, кылат. Ал жагынан эчтеке деп айта албайм, жакшы эле. Жакшы күйөөм бар. Бул жашоодо эмнеге жеттим деп сүйүнөсүз, эмнеге жетпей калдым деп өкүнөсүз? Көп нерсеге жетпей калдым. Көп ойлогон, ойлонуштурган, пландаштырган нерселерге жете элекмин. Буюрса жетем. Жеткеним балалуу болгонум го. Үй бүлөлүү болгонум. Башка эмне чыгармачылыктан көп нерсеге жеттим деп айта албайм, потому что ал ой ишке ашпай калды, ойлогондой болуп. Жоготконум ата энем. Ошол.
Маегиңизге чоң рахмат. Уулуңуз Нурдандын сакайып кетүүсүнө биз да тилектешпиз. Ал эми сизди биз дагы көрөрмандарыңыз дагы чыдамсыздык менен күтөбүз.